Тажикстанда чегиртке каптаган аянт 87 000 гектарга жетти. Өлкөнүн айыл чарба министрлигине караштуу чегирткеге каршы күрөшүү боюнча экспедиция мекемесинин адистери быйыл өлкө боюнча чегиртке каптаган жерлердин жалпы аянты 115 000 гектарга жетиши мүмкүн экенин эскертүүдө. Алардын айтымында бул былтыркыга салыштырмалуу 13 000 гектарга көп болот. Азыр айыл чарба жерлерине дары чачылып жатат. Чегирткеге каршы күрөшүүгө ондогон техника, аэрозол станоктору жана башка каражаттар тартылды, деди мекеме жетекчисинин орун басары. 25 майда өлкө президенти чегиртке көп каптап жаткан Хатлон облусундагы Пианш районунун жетекчиси менен телефондо сүйлөшүп, айыл чарба жерлерин дарылоону күчөтүү тапшырмасын берген. Булак Медиа. Түркмөнстанда мамлекеттик кызматкерлерге чачтарын кырдырууга буйрук берилди. Түркмөнстанда мамлекеттик мекемелердин башчыларына түркмөн президентинин атасынын көзү өткөндөн кийин 40 күн өткөнгө чейин баштарын кырып түркмөн баш кийимин тагынууга буйрук берилди. Бул тууралуу Азаттык радиосунун түркмөн редакциясы билдирди. Маалыматта айтылгандай, буйрук жеке ишканалардын жетекчилерине да тиешелүү. Аялдар аза күтүү белгиси катары кара түстөгү оймо чиймелерди кийишет. Президенттин атасы 18 апрелде 88 жаш курагында көз жумган. Андан кийин республиканын президенти 7 күн эл алдына чыкпай, президенттин уулу түркмөн жылкысы жана Алабайдын улуттук күнүндө майрамдык салтанаттарды алып барды. Булак Кадам Медиа. Түгөлбай Казаков Марал ФМ радиосуна маек берип жатып, шоу бизнесте жүргөндөр маданият кызматкерлери эмес деди. Шоу деген өзүнчө дүйнө. Азыркы шоу дүйнөсү мен айтып жаткан массалык маданияттын чордону. Массалык маданият камтыган адамдардын баарын чыгара турган жер ошол. Мунун артында биринчи акча, экинчи атак даңк турат. Атак даңкты жасаш үчүн акча төлөө керек болот. Орусияда, Казакстанда деле ушунун баары бар. Ал жерде биринчи планга маданият маселелери болбосо улуттун тагдыры коюлбайт. Шоу дүйнөсү деген ал кимди болсо тебелеп кете берет. Артында акча жасайт, убактылуу атак даңкты, убактылуу бир белгилүүлүктү ыйгарып, андан ошону иштетип, лимондой кылып ширесин сыгып, андан кийин ыргытып жиберет. Шоу бизнес деп аты айтылгандай эле, ал жерде чоң бизнес бар. А бизнес бар жерде өзүңөр билесиңер, кызыкчылык бар. Кызыкчылык бар жерде ким башкарса, ошонун саясаты жүрө баштайт. Ал дүйнөдө сенин ырың жакшы экен же жаман экен дебейт. Ал жердеги талаптар таптакыр башка. Ошон үчүн аларды маданият кызматкери деп айтпайт элем. Маданият кызматкерлери деп маданиятты сактап калууга жан талашып чуркап жүргөн. Айлыгына да карабай, жаман жакшы көрүнүп, өзүнүн турмушу оор болуп кыйналып жүрсө да, маданияттын бир тармагын жок кылып жибербей алып жүргөн азаматтарды айтуу керек. Шоу бизнестегилер өздөрүнүн чөнтөгү үчүн бүгүнкү атак даңк, эртеңки акча үчүн иштеп жүрүшөт, деди.